Чикаго. Бүгін 2 июль 2025 жыл. Сыртта градус. Қанша болып тұрады? 30 бүгін. Абаның нымдылығы қанша дейді? 44%. Мен азыр эме жаққа келдім. Чикагоның түштік тарабы бар. Ошо түштік тарапта Мидвей деген аэропорт бар. Ошол жаққа бір жерге клиент иштеп келдим. Азыр ошо Мидвейге баратам. Ошо Мидвей деген аэропортко. Чикагодо 2 аэропорт бар. Бирөө ошо Мидвей, Чикагонун түштүк тарабында жайгашкан. Мына жерде самолетлер бар, карап. Мынакей самолеттер, учактар. Анан түндүк тарабында жайгашкан, түндүк батыш тарабында жайгашкан Охер деген чоңураак аэропорт бар. О, мен азыр бараткан аэропорт мындай кичинекей эле да. Биздин Манас аэропорту бар го, ошого аябай окшош. 2 деңгээли бар. Үстүңкү деңгээл, астыңкы деңгээл болупчу. Ошол Манаста да ошондой. Мен билишимче. Бүгүн күн бүркөк, бирок ысык аба, ысык аябай. Бул болсо Сисеро деген көчө, могул. Чикагону негизи билесиңерби? Американецтер кантип айтышат? Биз Чикаго деп баягы келгиндер айтабыз да. Бирок өздөрү булар Чикаго дейт. Ш менен айтышат. Не экенин билбейм. Маанисин деле билбейм, не мааниге келет. Илгери бу жерде ондай бир жапайы сарымсак, жана чеснок бар го. Ошол көп өскөн талаа бар экен бу жерде, мен укканым боюнча. Ошону билдирет экен да, Чикаго деген ошол сарымсак өскөн, көп өскөн талаа дейби, ошондой. Азыр мына Чикагодо көчөлөр кандай болот? Көрүп койгула. Канча? О, канчанчы көчө экен? 65-көчө окшойт. Машина көп. Америкада ушундай эле машиналар жүрөт. Nissan, Boreки, Chevrolet'nin nesi? Bristay. Машина экен. Биринчи жолу көрөт аман машинаны. Алда турган машина. Range Rover, кичинекей. Ошол азыр бүгүн бир аз кечирээк чыгып калдым да. Аз байкап көрөйүнчү. Моореки болсо эмне экен? Ford Maverick. Ушу Кыргызстанда бар да уктум эле. Бир досум айтты эле, ушундай айдадым. Көп жыл бою аябай жакшы депчи. Астагы Ford Maverick. Аябай күчтүү деп. Бирок мага Ford анчадыр жаккан жок да. Өзүм Ford'ду мен мындан чоңураак Ford'ду айдадым. 2008-жылы алгам, 2024-жылы эттеп төлөп кутулдум. Ошондо 6 жыл айдап турмун. Мотор күчтүү болгону менен 100 миңди өткөндөн кийин, пробег 100 миң өткөндөн кийин эле булар бузула баштайт экен. Ар качка кетип эле анан неме да? Биякта запчасть кымбат болот аябай. Запчасттан мурун работасы аябай кымбат. Иштеген жумушу. Ошону бир жакка барып оңдотсоң, ошол аябай кымбат болот да. Анткени биякка саатына төлөнөт. Анан ошого Ford анан аябай көп бузулат да. Ford негизи машина эмес экен да. Эч кимге сунуш кылбайм. Ford'тун эч бир түрүн албагыла. Жана Ford Mustang бар го. Ошол деле начар машина негизи. Спортивный көрүнгөн менен аябай начар машина. Ошол. Бу жерде Америкада негизи
O Japandардын машинеси жакшы да, японский машиналар, япошкалар. Toyota менен Honda'дан өтөрү жок экен. Биякта кыргыздардын көбү ушундай дешет. Toyota Camry, Toyota Prius'тун эскилерин аябай көп айдашат жанагы эмеге. Доставкада иштеп жүргөндөр, Uber'да иштеп жүргөндөр, көбүнчө доставка. Анан Toyota Camry андай көп айдашат. Андан кийин үй бүлөлөр Toyota Highlander көбүнчөсү. Ошол Toyota Honda'ны биякта азыраак дешет мен байкашымча. Honda Accord'ду айдагандар бар. Алар мындай өздөрүнө да эч жакта иштебейт. То есть ал машина менен башка бир нерсе кылбайт. Ошол мынакей бул жер азыр Midway деген аэропортко жакындап баратам мынакей. Midway International Airport деп атпайбы? Ошол жака баратам. Ошол бүгүн машина көп. Бирок али азыр саат 3 болду бизде. Көрүнөт да 3:16. 4-төн кийин башталат да пробкалар. Азырча жакшы бул. Мынакей бул аэропорттун немелери башталышы. Мен болсо ошо эмеге баратам. Аэропортто кардар күтчү жай бар Uber үчүн. Мен Uber элейм да. Ошол жака баратам да. Ошо багырча бир эме тартып коеюн деп бардым да. Видео тартып коеюн деп. Мынакей аэропорт. Көрүнүп атабы? Кичинекей эле. Биякта бир эле терминал бар да. Ал эми жанагы O'Hare деген аэропортто 5 жок 4 терминал бар экен. Терминал 1, терминал 2, терминал 3, анан терминал 4 деген жок, терминал 5. 5-чи бул жанагы эл аралык каттамдар. Бул эмне машина экен? Hyundai Venue дейби? Hyundai'ды биякта башкача айтат экен. Hyundai дешет экен. Негедир? Балким корейче Hyundai деп айтылса керек, а? Корейче билгендер жазып коелочу. Ошол мынакей желектер турат. Моякта таксилер турат. Бул таксилер өзүнчө, меники Uber. Бир эле кызматты аткарат, бирок такси эмес да. Моякта мен мурда такси айдап жүргөндө ушул жака келип турчу элем да. Таксилердин токтой турган жай уш жер. Өзүнчө бир жай берип койгон ушундай. А мен болсо азыр Uber менен Lyft токтогон жерге барам. Шаяка барып көрөйүн бүгүн. Азыр 3 болду. Клиенттер чыгыш керек эле. Мындай келип туруп бу жерден кайрылабыз. Барып туруп бу жерге өзүнчө бир орун беришти бизгечи. Мурда алыс эле ошол жакта. Клиентке баргыча эле клиент эми ат менен алып койчу. Клиент жок эле кетип калчубуз да көбүнчө. Азыр бияка жакын жерге болуп койду. Ошол жер жакшы болду. Мынакей. Азыр бу жерден бир жерден кирем. Кандай кылабыз? Так. Мына бу жерден кирет. Бул жерде шлагбаум бар. Барча чувствительный өзү ачылат. Давай. Ошентип Midway'ге келдим. Бир жигит тамеки чегип отурат. Кыргызга окшошот. Жок, кыргыз эмес го. Бияка Tesla жүрөт. Tesla. Uber'де кандай машина айдайт экен көрсөтүп коеюн бир сире, а? О, Nissan, так, бул Toyota Camry. Жаңыраак экен 2021-жылга окшойт. О, Ford болгон машина Ford. Мына Toyota RAV4, RAV4 жакшы машина. Ушундай бар.
Nissan Altima. Мен Nissan Altima'nын жан кергенде ушундай айдагым элестен. Nissan Altima таксиде иштеп жүргөндө. О, Honda CR-V экен, Ошол бир жерге туралы. Австрияда канча машина бар дейт? 11-15 машина бар дейт. Бул Uber Excel боюнча монтип бу жерде намаз окуса болот. Монтип бу жерде көлөккө жерге атайын кылып коюшкан. Жай намаздары да бар ушул жерде. Ошол бир жерге турайын, бир жакшы жерге. Ортол жерге туруш керек да. Бу жерге турса болот экен, Бу жерге турайын. Болду. Муну азыр тааратканага барып келип туруп, мунун жана эмесин кошом. Бу жерде мисалы үчүн монткенде могуларда бар да, UberX менен UberX Private'ын кошом анан келип туруп азыр. Негизи канча болуптур? Так. Могу жерде 6.25, бул убактылуу эле. Шаардын өзүн караш керек. Мынакей шаар. Чикаго. Чикагодо негизи 57-көчөдө Хайд парк. Бул жерде Обаманын үйү бар, Обама бар го, кадимки Барак Обама. Чикагодон чыккан да. Так өзү Чикаго өзү мынакей тыптыныс. Бүгүнчө да эл аз.